Даннинг-Крюгер эффектиси. Бул эффекттин мааниси мындай. Биз дүйнө таануубуздун тардыгынан, кандайдыр бир маселе тууралуу маалыматыбыз аз болгонунан же болбосо өзүбүзгө ашкере ишенип алганыбыздан өзүбүзгө кандай баа бергенибиз тууралуу айтып берет. Кыргызча Даннинг-Крюгердин эң жаркын жана дал келген мисалы бул арстан алай. Бул адамдын башында эмне болуп жатканын билүү өтө кыйын. Бирок ал өзүн Кудай деп атап, Зимани Буди жана биз 2000 жылга чейин жашайбыз деп жарыялап келген. Ар бирибиз 2000 жыл жашайбыз дейт. Мындай сөздөрдүн себеби тар дүйнө таанымдан же өз мүмкүнчүлүктөрүнө ашкере баа бергенден келип чыгабы? Айтуу кыйын. Бирок ал адамдын өзүн жана анын тарапкерлерин мунун баары чындыкка жатпайт деп ишендирүү мүмкүн эместей. Бирок биз деле өзүн кудаймын деген арстан алайдан деле алыс кеткен жокпуз деп айтсак, силер деле макул болсоңор керек, Тамак жасоо дообу, баланы тарбиялоо дообу же эң коркунучтуусу саясатта болобу, ар бир адам өзүн бир аз болсо да кудай сезип алган. Бул эффектинин коркунучтуу жагы көпчүлүк учурда бийликке билими жетишпеген, бирок өзүнө өтө ишенген жана керсейген келесоолор келип, чыныгы адистерге өзүнө болгон ишеним жетишпей бир жакта эле кала беришет. Бул эффектиден чыгуу оңой. Эч нерсеге карабастан изденип, билим алып, өнүгүп, өз адистигин өстүрүү. 21-кылымдын жаңы эрежелерине тушоо тойдо чуркаган эжеден да ылдамыраак көнүү зарыл. Илон Маск Марсты кыдырып жүрсө, силер төшөктөн тура албай жатасыңар. Жок деген ушул видеону көрүп акылыңды кеңейткени үчүн респект. Атактуу Сократ эң так айткан. Мен эч нерсе билбейт экенимди гана билем. Анткени биз улам жаңы нерсени үйрөнүп, көбүрөөк маалымат билген сайын, ошол окуп же изилдеп жаткан тармак адам же жашоонун бир бөлүгү тууралуу биздин билимибиздин канчалык аз экенин көбүрөөк түшүнө баштайбыз.